Бизде жаңылык ошо аз улактын аркасында жүрөбүз. Акыркы сорун өтө күчтүү болуп кетти. 9 тай, 9 төө, 9 торпок красный берди да. Сен бул бир жыл чаппайсың да, жүрөсү көрүп. Чететилесиң. Анан сени көрүп туруп мен деле кийин али кылам да. Мен дагы красный алып калбайм деп аябай таза болот. Аябай тиек, пиек деген ошон болбойт. Болбойт. Эгер качан тиек көрсөң аны сөгөт кылгытышат. Мисалы үчүн 4-5 жаш түшүп алып берип, аттардын үстүнө чуркап келип жалаң салып берип эле кийин палван экенин билбей калган, жерден кийим алгандарчы. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Байыш мырзаны башта да тартып кеткенбиз. Бирок ошол спортчулардын, соц тармак колдонуучулардын мындай суроосу, талабы боюнча дагы бир интервью алып, ошол кандай жаңылыктар болду, бир маек курганы келдик. Саламатсызбы? Салам алейкум. Кандай жаңылыктар болду жашооңузда? Биз интервью алып кеткенден бери кандай жаңылыктар болду? Кайсыл жактарга бардыңыз жакынкы күндөрдө? Бизде жаңылык ошо аз улактын аркасында жүрөбүз. Видео менен камера туруп калдык, кайерде улак болсо чакырабыз. Кечээ Өзбекстанга барып чыгып келдик. Ошо кайерде чоң улак болсо ошакта эле жүрөбүз, манаскабыз. Экөөңүздөр эч жок жүрөсүздөр да. Ооба. Алатоодо ойногон былтыр. Азыр эми 5-5те болду кылдым быйыл. Токтоттуңузбу? Токтоттум. Не себептен? Жөн эле аламан эле чабайынчы. Анан аякта бир ай сбордо жүрүп, анан иштен калып кетти азыр. Ишем эле кылбайм го эми. Жаштарга бердим. Сиз өзүңүз жашсыз го? Командада токтоттум эми. Аламан эле чабайын. Канча жыл ойнодуңуз командада? Командада 13 жыл, 15 жыл ойноп койдум башта. 15 жыл ойнодум. Кандай мындай оңой эле болду таштап коюш, же кыйын болдубу? Конечно, кыйын болот экен, бирок эми өзүм ошону чечтим быйыл. Чечтим. Эмне кылайын деп атасыз эми? Кандай аламан менен гана алек болоюн деп атасыз? Ооба, аламан. Ушул аламан боюнча суроо берейин деп чечтим да өзүм. Азыр жакынкы күндөрдө дагы ошол улуу устаз ошо Чубак Ажынын тоюнда дагы бир аз катачылыктар болду деп соц тармакта талкуулап атпайбы? Элдин наразычылыгы болуп атат. Илгерки улак менен азыркы улактын кандай айырмасы бар? Илгери таза өтчү эле дейт, азыр болбой калды. Эмнеси болбой атат? Кандай болуп атат? Азыр түшмөй көп болуп кетти. Анан тиек жип көбөйүп кетти да. Түшмөй кандай? Түшүп алып беришет да. Жерге түшүп эле кадимкидей түшүп көтөрүп берет. Анан былтырлар аябай ушуна түшүккөн, жип көбөйүп кетти эле. Быйыл бирок көп жерде сал таза болуп калдык эле. Эми мындан буяка дагы жакшы болуп кетеби деп ойлойм бирок. Эми тоюн ээлери да ким кандай, эгер сен той берсең, сен таза берсең, таза берип атасың да. Анан чоң тойлордо баары болуп кетип атат да, кичине түшмөй жиптерчи. Көрүнбөй калып атат, көрүнбөй түшкөндөр болуп кетип атат. Ким жолго салыш керек? Тойдун ээлери жолго салыш керек да демек, э? Ооба, тойдун ээлери анан кийин судьялар катып турса, аттардын үстүнөн барып байлагандарга, түшкөндөргө көп жерде бербей атат. Көп жерде. Азыр жакында бир улакка барып келдим дедиңиз, кайсыл жакка барып келдиңиз? Кечээ Ташкентке бардык. Кандай болду? Ташкентте кечээ той болду, аябай чоң той болду. Мындай көрө элегем ат көп болду, аябай көп болду. Казакстандан көп палвандар өттү. Анан 50 тай, 50 төө, 50 торпок ошондой болду. Толку кошоктоп сайбатты. Азия боюнча келди да? Аябай чоң аламан улак болду, өтө болду. Акыркы сорун өтө күчтүү болуп кетти. 9 тай, 9 төө, 9 торпок. Анан 2 белет. Бул кандай бир адамга бериле турган? Бир акыркы сорун ошондой Бир сайт. адам арага таштаса ошол бардыгын алган. 9 тай, 9 төө. Ошо аябай чоң той болду. Насипке бирден салдык, Манас бир салды. Бирок такан көп эле бастык. Мен почти 3 жолу бастым. Такалар эми чоң болот да алар. Торпок союлган жок? Жок, текес чабышат. Текелери эми 60-70 кг алат. 2 жолу бастык, анан ат аябай көп болду да. Канча ат болду примерно дедиңиз? Бир 3000 ат болду окшойт, жаңы айтпасам. Чоң улак болуп турду. Анан така басып аттык. Аттарга урунуп атып эле түшүрдүк. 2 жолу түшүрдүм. Манас дагы 4 жолу басып, акыры көгөрүп атып бирди салды Манас. Ошо Манаска бир салдырып алдым, анан кийин өзүм салгандай эле болом деп Манас салсачы.
Азыр эми мындай команда эле болуп калат экен да улак чыгып атканда деле. Ооба, кече Өзбекстанга Манас экөөбүз эле өттүк да, бирок. Экөөбүз эле өттүк, экөөбүз эле. Аякта мындай тегеретмей болот да. Чоң ат менен бири-бирине жетелешесиң. Жалгыз аяр иш кылышың кыйын. Жалгыз топко кирсең ам эле иштеге кыла албайсың да. Аркаңда бирөө жетелебесең болбойт. Азыр аксакалдар менен сүйлөшүп калсак, айтат да, аксакалдар айтат, биздин убакта дейт, биздин жаш курагыбызда улакты ошол кайсыл жактын балбаны болбосун эңилгенде биз коюп берет болчубуз. Анан качан улакты көтөрүп жалга салганда талаш тартышып башталат эле. Азыр андай жок экен. Ким эңиз ат менен койдурат экен, ат салып ушундай мүмкүнчүлүк бербейт экен дейт. Кандай бул? Ушундайбы? Ошондой болуп калды. Мисалы көп жерде эле чоң тойдо болсо ошо акыркы ошо меснелерге ала турган болуп калды. Өзүбүздүн бала алсын дегендей кылып эле. Кудайга шүкүр деш керек, бирок былтырдан караганда быйыл кыйла жылыш бар да. Көп жерде таза болуп атат бирок. Байыш мырза, биздин сизге келгенибиздин себеби түздөн түз ошол улактын эрежеси боюнча да. Бүгүнкү маегибиз сизди буга чейин өмүр баяныңызды тартканбыз да, кантип улакка кызыгып, качан, ким тарабынан. Бүгүн биз ошол эрежеси боюнча сүйлөшөйүн деп келдик да сизгечи. Мисалы сиздин атыңыз чыгып калды, Манастын иниңиздин аты чыкты. Көпчүлүк улакчылар, көпчүлүк спортчулар карапайым калк деле сиздердин айтканыңыздарды мындай мыйзам катары көрөт да. Эгер мындай калыс болсоңуздарчы. Сиз айтсаңыз азыр мисалы мындай кылыш керек, мындан кийин улак болгондо мындай чапсак болот. Илгери ата бабаларыбыз ушундай чаап келген деп, кайсыл улак болбосун, кайсыл аш той болбосун сүйлөп турсаңыз кандай болот? Сизди угат да менимче. Эми бая башы көрүнгөн инсандарды көбүрөөк угат да адамдарчы. Кандай деп айтсам. Жолго салса болобу деген. Бул жолго салса, конечно, болот. Эми аны биз чечпейбиз да. Эгер сен той берсең, ниет кылып бересиң да. Мен таза берем. Сен жакшы турсаң элечи, таза бересиң мисалы үчүн. Мисалы үчүн сен той бердиң да, мисалы үчүн бирөө түшүп, тиек, мен мисалы үчүн түшүп, тиек менен алып келдим, жип менен алып келдим, сен бербейм десең, сен ал өзүң ишиң да. Бербей койсоң, бир-эки эле палванга бербей койсо таза болуп кетет. Таза кийинкилер таза болуп калат да. Таза болуп калат, Палбан бербейт депчи. Демек, той ээси жакшы кылыстарды коюп эле, той ээси жолго салыш керек. Ооба, ошондой эле. Мен айтайын дегеним, сиз ошо ой пикириңизди айтып, сунушуңузду айтсаңыз дегеним да. Сизге окшогон ошого башы көрүнгөн балбандар ошентип айтса, жакшы жолго түшүшүнө мындай шарт түзүлө эле деген ойду айткым келди да. Эми азыр мен мындай да, бизде мындай кылып чыгарыш керек да, бир мисалы үчүн Аламан улактынан бир федерация кылып шайлап бирөөнүчү. Мисалы үчүн мен күнөөлүү иш кылсам бир улакта. Мисалы үчүн азыр Казакстан, Өзбекстанда мен туура эмес иш кылсам или түшүрүп бирөөнү тиекке байлап, жипке байласам, мисалы үчүн эгер Өзбекстанда красный берет 1 жылга. 1 жыл улак катышат. 1 жылга качышпайсың. Азыр Өзбекстанда мисалы үчүн ошондой да, мисалы үчүн бирөө жакында бирөө кичинелик кылды, нарушение кылыптыр, 1 жылга красный карточка берди. 1 жыл чаппайт. Анан ал бала улакты алып туруп, бирөөгө пас берсем, апарып таштагенге жаратпайт да. Эми бизде ham ошондой киргизиш керекпи дейм да. Бизде федерация жокпу? Жок, командада бар эми, Аламанда. Аламанда жок да. Аламанда эле бар эми, ошондой бир алеги киргизиш керек да. Киргизсе да. Ушул идеяңыз жакшы экен, чынындачы. Сиз айткандай ошол марага таштайбы же катышса дагы аныкы эсеп болбой тургандай киргизип койсо, жолуна түшүп калат болсо керек. Ооба. Мисалы үчүн азыр мисалы үчүн бирөөгө, мисалы сенге бир нарушение кылдың, сага красный берди да. Сен бул 1 жыл чаппайсың да, жүрөсү көрүп. Четтетилесиң. Анан сени көрүп туруп, мен деле кийин али кылам да. Мен дагы красный алып калбайын деп абайлан таза чапканга аракет кыласың да. Эми менин оюмда ошондой киргизсе Кыргызстанга, Кудай калса биздин улактар өнүгүп кетеби, таза болуп кетеби деп. Сиз ошондо үйүңүздө деле турбайт экенсиз эми, өзүңүзгө кайтсак, үйүңүздө деле турбай эле ошо кыдырып жүрөт экенсиз. Ооба, кыдырып жүрөбүз. Звонок кылганда ошо башка жакта жүргөн болосуз. Ооба. Азыр түндө таң амал 5те келдик Өзбекстандан, Ташкенттен. Азыр эми эртең Бишкекке кетебиз, Кудай кааласа. Бишкекте улак бар. Бишкекте улак бар. Кудай кааласа, атам менен апам Манас үчөө умарага кетти, эртең 6 учат. Эртең Бишкектен ары узатып
улак чаап алар кетишет. Анан биз кайтып келебиз. Эми сиз азыр мен ойлойм, сизди мындай сизди эми таанып калды да, тааныбаган адамдар көрсө сизди улакчы деп эсептебейт да. Неге? Мындай билбейм, мага ошондой көрүнүп атат. Азыр Манас иниңиз эми баягы бою узун, кабагын салып, ичине неме бар? Сиз баягы шаарда чоңойгон балдарга окшошсуз да. Кандай эми мисалы азыр жашыңыз дагы жашсыз азыр. Дагы бир 10 жылдан кийинби же 15 жылдан кийинби дагы деле улакча бересизби? Ооба, эми улакча беребиз. Эми ат үйрөтүп, шүйкөлөрүмө баш болуп. Мен мисалы үчүн азыр бир жерге тойго барсам дагы Манас тегеретем да. Манас экөөбүз иш кылабыз да. Биз жалгыз эмес. Манас экөөбүз тегеретип, Манасты айлантырып бир алып бир сорунга таштатып алсам, өзүм таштагандай болом да. Мен таштабасам настроение болбойм. Манас таштаса, өзүм таштагандай сүйүнүп келем. Кече мисалы үчүн Өзбекстанда чоң той болду, Манасты бир таштаттым. Бир таштагандан кийин сорунга бир таштагандан кийин өзүм таштагандай сүйүнүп, бири-бириңиздерди ошондой таштап жетелеп турат экенсиздер. Мен Манас тегеретем да, жетем, чоң ат менен Манас тегеретип. Аякта жалгыздан иш кылыш кыйын да. Только бир жак 10 жакка айланат да. Чоң ат менен тегеретесиң. Ошону алганда оройсуң. Ошондой. Азыр федерация ачып дедиңиз, ошону сиз жолго салсаңыз кандай болот сени? Эми аны же бул башка аны эми чоң жактан, чоңураак жактан ошондой жасалат. Азыр Бишкекте ушундай болуп калды. Бишкекте аябай таза болот. Аерде тиек, пиек деген ошон болбойт. Болбойт. Эгер качан тиек көрсөң, аны сөгөт кыргытышат. Түштүк тарапта болот. Түштүк тарапта. Аерде аябай таза болот. Аерде ошондой красный бар аерде. Эми дагы башка суроо да бул. Сизди мисалы башка улакчылар баалап айтат, мактайт деп айтып атпаймынбы сизге? Сиз кимди баалайсыз? Кайсы улакчыны баалайсыз? Эми улакчылар мен баарын эле бирдей көрөм, баарын эле баалайм. Мырзабек Палван айтты да, мисалы Мая куруп калсак айтты. Байыштын дейт, сизди айтып атат. Байыштын ушул бирөөнүн алдынан улакты жулуп алган аябай күчтүү. Ушундай карлуу бала деп ошо өзү айтты да. Мен палвандардын баардыгын эле сыйлайм, баарын эле бирдей көрөм. Ооба, айта албайм, баарын эле кылайм. Анада азыр жаш балдар жакшы чыгып атат. Жакшы көтөргөн балдар чыгып атат. Чыгып атат. Эми мына Мырзабек акалар действительно күчтүү чапкан. Алмалдалар да таза чабышкан. Мисалы үчүн ошо Мырзабек акамдардын чапкандарын көрүп, чапкандарын көрүп, ушулардай улакчы болсом экен деп ниет кылчу элем да. Ошондоп атып, ошолордун аркасынан чаптык. Мисалы биринчи ошо Мырзабек акамдар менен Өзбекстанга барчу элем. Анда жаш бала элем. Алардын чапканын көрүп, сүйүнүп, ушулардай улакчы болсом экен деп сүйүнчү элем. Ошо ниетиме жеттим. Ошо улакча биз жаман болбодум. Дос таптым, ака таптым. Ошого не десин? Улактын үзүрүн көрдүңүз. Үзүрүн көрдүк. Эми ушул өзүңүздүн атаңыз улакчы болгон, Атам улакчы болгон. Атаңызды көрүп, ушул балбандарды көрүп эле ушул жолго түштүңүз да. Ооба. Ошо жанышкам биринчи жакшы чапчу акам. Ош 3000да 5-5 чапкан. Ошондо бир 3-4 класс болсом керек эле. Ошондой ызгырынып, менен улакчы чоңойдум, улакчы болом деп жүрүп. Айырма чоң эле да, сизден кыйла. Ооба, 10 жаш. 10 жаш. Ошондо катуу ызгырдыңыз. Ооба, ошентип жүрүп, акам аркасынан мен улакчы болдум. Анан биздин аркабыздан ошо Манас, Кыяз, Байманкандар чапты. Мына сиз азыр жакында айттыңыз да, жакында Өзбекстанга барганда 50 кандай 9дан кылып сорун аябай көп койду деп атпайсызбы? Мен жакында эле мына Алайда бир улакка күбө болдум да. Ошол жерде мисалы 15 сорунбу, ушундай эле аз да, эми сиз айтканга караганда такыр аз. Бирок бир күн кечке такыр бир калып кетти да, сорундар үлгүргөн жок. Ошонун бир башкача жолдору бар, мисалы кандай болду анан кече бардыгына таштап бүттү Ташкентте? Ооба, мисалы үчүн кече 50 мара болду. Анан 25 ылдыйга 25 ошо мисалы үчүн саат 1де башталды аяк биягы. 1де башталса 5те улак бүттү. Ошондо канча болду? 5 саат, 4 саат, 5 саатта бүтүрүп койду. Аерде мындай да, мисалы үчүн эки жакка саман болот да. Мисалы үчүн 1000 ат болсо 500 ылдыйкы мәрәдә болот, 500 жогорку мәрәдә бөлүнүш болот да, мисалы үчүн. Ошондо анан кийин тез болот. Анан бизде азыр бир торпок түшсө
1000 at болсо 1000 оруп алабыз, анан бирибизге ат салып тура беребиз, улак көтөрүлбөйт. Анан кийин планга ашыр дейт. Ошондо убакыт көп кетип калат да бизде. Саман кылса тез болот да. Мисалы алдың саманга кетесиң, ошондо биз жака мара кылса, эки ошондо мара болсо, эми бизде эле 1000 ат болсо 500дөн эки жака бөлүнөсүң да. Ошондо тез бардыгына үлгүрүп аралашып кетип башаламандык жок болот да. Анан аякта аябай таза болот да. Өтө таза беришет. Мисалы үчүн азыр мисалы үчүн сен меймансың, барып туруп бирөөнү мисалы үчүн сени бирөө камчылай берсе, агаларга муделене берет, ошондой болуп калды да. Анан эгерге оромой жок, жипке байламай жок, таза чабышып калышты. Эми биздин Кыргызстанда ham ошентип ошо эрежеге киргизсе. Эми мен айтайын дегеним ушул Көкбөрүнүн автору бул кыргыз болсо, биздин улуттук оюн да. Анан биз чыгарган оюнду, биз дүйнөгө таратып аткан ошол улуттук оюнубузду башкалар эрежеси менен чаап, таза калыс өткөрүп атса, анан биздикилер келип алып калыс эмес мындай төрмөс өткөргөн жер бул өкүнүчтүү да. Туурабы? Бизде элечи мисалы үчүн мындай да. Бизде эле ошо тартипке өтсөкчү. Мисалы үчүн той бергендер катык тийип, киришип, ошо тартипке өтсө бизде эле оңолуп кетет. Мына мисалы үчүн жылыш бар. Мына быйылкы жылда почти 70% көп жер таза болуп атат да. Былтырлары, наркы жылдары палван эмес, колу көп адамдарга эле улагашып калган. Мисалы үчүн 4-5 саат түшүп алып берип, аттардын үстүнө чуркап келип эле жалаң салып берип эле ким палван экенин билбей калган, жерден кийим алгандарычы. Азыр мына Кудайга шүкүр 70% почти мен айта алам, таза болуп калды. Азыр көп эле жерден алып калды таза. Жаш балдар бир аябай жаш балдар көп өстү. Таза кол менен 80-90 кг торпак салып кетет аткан балдар болот, жалгыз элечи. Мен келечеге мунга айтып кетейин. Ушу улагыбыз Кудай кааласа, мына азыр улак спорттун эң биринчи болуп калды. Не деген элдер барып атат. Дүйнөнү таанылат. Эми ушу улагыбыз Кудай кааласа таза болуп кетсе деп, мына жаш балдар жакшы чыгып өсүп атат. Ошо таза чабып, таза көрүнсө өзүбүзгө эле жакшы го. Бизге Кыргызстанга ошо эрежени киргизиш керек да, жанакындай түшмөйдү, жипке байлаганды жок кылып. Ушу 1-2 балаларга эле красный берип, мисалы киргизсе, Казакстанда да, Өзбекстанда киргизсе, 1-2 баланы уделениеге чыгарса болду, ошо менен таза болуп кетет бизде да, Кудай кааласа улакчы.